Айрым майрамдар бүгүнкү коомдун кызыкчылыгына туура келбей калды. Аларга чектөө же өзгөртүү киргизиш керек дегендер аз эмес. Деги эле майрам коомдогу мамлекет үчүн жана анын жарандары үчүн кандай түзүлүшкө ээ болуш керек? Майрамдын маңызы эмнеде? Деги эле маанисиз майрамдар кайсылар? Мына ушул суроолорго бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жооп издейбиз. Саламатсыздар. Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө майрамдар туурасында өзүнүн ой пикирин айтуу үчүн келген конокторду студиябызга чакыралы дагы маекти баштайлы. Ал үчүн белгилүү манасчы Ырысбай Исаков, ырчы Азур, ошондой эле дин өкүлү Санжар Ташматов бүгүн биздин студиябызда. Биз сизди манасчы катары чакырып алдык. Андыктан ошол мурдагы кезге бир көз чаптыралчы тарых барактарына, ошол кездеги Манастын учурундагы майрамдар жөнүндө бир аз маалымат бериңизчи. Манас дооруна кайрыла турган болсок, бүгүнкү күнгө чейин аныктай албай атабыз. Манастабыз кайсыл доордо жашаган деген нерсеге да. Анан бул жагдайда бир беткей жооп берүү өтө татаал маселе. Эми Манаста майрам кезигеби деген суроого келе турган болсок, бул күндү ушинтип майрамдайлы, бул күндү ушундай күн болсун деген түшүнүк жок Манаста. Ошол кезде тойлор, мисалы өткөрүлгөн тойлор майрам болуп эсептелген дейт го. Албетте андай тойлордун шааниси мына бүгүнкү Олимпиада оюндары деп атпайбызбы? Ошого атаандаштык жаратуу иретинде көчмөндөр оюну деп жаратпадык бул нерсенин өзү. Мына көкөтөйдүн ашы көп чатактын башы деп бекер айтканыбыз да. Мына ошондой нерселерди демек ошол Олимпиаданын башаты көчмөндөрдүн ашы деген нерсе бекер айтылган эмес. Себеби ошол ашка башканы коюп жоо душманды да чакырган да. Уруш токтогон. Аштын шаанисинде уруш токтоп, андан кийин бардыгы өзүнүн күчүн ошол оюндардан көргөзүш керек болгон. Бирок ошол кезде атайын бир даталуу күнгө белгиленген майрам болгон эмес экен да. Датаны белгилөө түшүнүгү деле андан кийин чыккан да, чындап келгенде. Жакшы, кол чабалар. Бизде билесиз, акыркы учурларда Кыргызга өзгөчө бир көбүрөөк чет элдик майрамдар көбүрөөк кирип келбедиби? Анан алгач сизден билейинчи, деги эле өзүңүздүн жакшы көрүп майрамдаган майрамыңыз кайсы? Кайсы майрамдарга басым жасайсыз? Жана кандай өткөрөсүз? Мен өзүм жакшы, мисалы жаңы жыл мурун Нооруз майрамы деп белгилеген кыргыздар, азыр болсо жаңы жыл деп ушу Европадан келген. Ошо мага жаңы жыл майрамы аябай жагат, эмнегедир мындай бир сыйкырдуу, кооз бардыгы мындай, кандай десем, кубанычта элдердин жүздөрүндө баягы нур чачырап, бир башкача бир күн деп эсептейм. Эң жакшы көргөн майрамым ушул. Муну мен жыл сайын эле ата-энем менен тозом. Атайын даярдык көрөсүзбү? Кандай даярдыктар менен тозосуз? Ооба, мен азыр эле даярдык көрүп, уже снег учкан көйнөктөрдү тиктирип алып, уже сүрөттөргө түшүп даярданып алгам. Деги эле шариаттын негизинде айтыңызчы. Майрам ким үчүн болуш керек? Майрам дегенде азыр биздин инсандык көз карашы менен жигиттерден сурасам деле болот. Азыр майрам деген болсок мен түшүнөбүз. Майрам эмне үчүн болот? Көбүнчө майрам десе биздин элдин түшүнүгүндө бул көңүл ачуу, шан шөкөт деген түшүнүк келиши мүмкүн да. Так андан башка кошумча барбы ушул нерсеге? Башка себептен майрам? Майрам негизи менин түшүнүгүм боюнча бүгүнкү күндө көптөгөн ысырапчылыктын башаты деп түшүнөм мен. Анткени бир көптөгөн майрамга ысырап көп болуп атат да. Демек биз аз айткан, силер айткан нерсе эң туура. Биз инсандык көз карашы менен айтканыбызда көңүл ачуу гана. Демек майрам дегенибизде бир эле көңүл ачуу эмес экен. Башка нерселер бар. Эмнелер бар? Ал жерде ошол коомчулукта биримдикке, ынтымакка, тууган уруктун, ата-эненин абалын сураганга, кембагалдардын абалын сураганга, коомчулукта бир алдыга жылууга себеп боло турган нерсе болуш керек. Адеп акылактын бир жогору көтөрүлө турган маданиятка бир салым болуш керек. Тарыхка, жаштарга оңолууга бир салым боло турган нерсе болуш керек. Майрам дегенде. Бирок биз булар туура айтышты, инсандык көз караш менен караганыбызда бир эле көңүл ачуу гана деп элестетип калганбыз да. Бирок ислам дининде ошол нерселерди эске алып, 2-3 майрамды белгилеген. Азыр айткан майрамдар жана үчүнчүсү жума күнү майрам. Келе жаткан жаңы жыл. Кимдин майрамы? Кыргыздардын майрамы, майрам эмеспи? Батыштын майрамы чындыгында биздин бүгүнкү күндө кыргыздар көптөгөн башка улут, башка өлкөнүн майрамдарын алып алып өз майрамы катары майрамдашат да. Негизи бул майрамдар биздики эмес. Чындыгына келгенде бул биздин майрам эмес. Жогоруда байке айтып кеткендей эле бул батыштын майрамы. Бирок азыркы жаштар биз батышты туурап ошол майрамды мындай
кубануу менен тосуп кубануу менен майрамдайбыз. Майрам негизи ошол христиандардын майрамы болуп эсептелет. 7 декабрь деп менин окуганым боюнча ошондой да. Иса алейхисаламдын туулган күнүнө карата белгиленип, анан кандай бир себептерден ошол 31 декабрда аялмашат деп ошентип белгилешет да. Ал эми бул эмне үчүн кыргызстандыктар майрамдап атат деген суроо, бул кайсыл элде болбосун, кайсыл жерде болбосун, бул элди алаксытыш үчүн, элдин көңүлүн көтөрүш үчүн бир нерсе болуш керек да. Кыргыздын өзүнүн бир ошондой белгилүү бир күнү жок болгондуктан биздин жаштар, биздин эл балким ошол жак туурап кетти деген ойда. Мамлекеттик деңгээлде кабыл алынып атпайбы эми бул? Азыр менин айтайын деген нерседен мурун айтып койдуңар да. Эми азыр биз айттык, баардыгыбыз эле билебиз, бул кыргыздардын майрамы эмес экен. Чынбы? Окуу күнү деп майрамдасак, тазалык күнү деп майрамдаган болсок, ислам дининде эч кандай бул нерсеге карама каршылык жок. Демек бул айрым бир жанагы маанисиз майрамдар, бул чет элден келген майрамдар ошондо динге дал келбей калып атат да. Азыркы жаңы жылга окшош же ушундай бир күндү улуктай турган, бир динге же бир коомдун өзүнө гана таандык болгон майрамды кыргыздар баарыбыз ээрчип кеткендигибиз бул туура эмес. Мына азыр эле айтылып өттү го. Жаңы жылды же башка мен өзгөчө Ноорус майрамына токтолуп өтөйүнчү. Мына Ноорус майрамы боюнча да талаш болуп атат да. Диний көз карашка туура келбейт. Бирок ошол эле күндү кыргыздар тиги маникейлерге чейинки доордо майрамдап келишкен улустун улуу күнү деген майрам болгон. Улус деген атабыз ак кийизге салып ошол күнү хан көтөрүлгөн экен, жалпы кыргыздын жалпы тектеш элдин башына отурган экен деп майрамдалып калган санжарада сөз бар да. Эгер андай деп кабыл алсак, анда башка. Маселе майрамды ким кандай кабыл алгандыгына жараша болот да. Эгер диний көз караштан алып туура эмес майрамдап атса, анда туура эмес десек болот. Жок, майрамды ар бир үйдүн, ар бир коомдун өзүнүн майрамы болот деп айткандай, ар бир үйдүн өзүнүн майрамы болушу мүмкүн да. Аны башкага таңуулабаш керек. Маселен, ошол күнү ошол үй бүлөнүн очоготу, коломдосунун оту жанган, экөө баш кошкон, үй бүлөлүк майрам, ушул сыяктуу майрамдар көп болушу мүмкүн да. Бирөөнүн жакшылыкка болгон ниетине, жакшылыкка болгон тилегине туура эмес көз карашта болбошубуз керек да. Эгер ал башка бирөөгө же болбосо ошол жашап аткан коомго терс таасирин тийгизбесе, маселе ушунда жатат. Биз майрам деп алып туруп 14 февраль маселен, ал майрамдын чыгыштеги Хэллоуин, жана мыкачылардын, желмогустардын майрамы, кыскасы ушундай да. Ушуга окшогон майрамдарды билип туруп эле кайра майрамдай бергенибиз өзү туура эмес деп ойлойм да. Эгер ошол күндө, ошол 14 февралда бирөө баш кошкон болсо, жанагыдай эле алар ошол майрамды белгилеп атса, сен ушул майрамда тигини майрамдап атасың деп жектебешибиз керек. Ушул сыяктуу нерселер болуш керек деп ойлойм да. Демек майрам деген көчөдө эмес, көңүлдө боло турган нерсе болуш керек. Жүрөктө боло турган нерсе болуш керек. Эгер майрамдай турган болсо, майрамдай берсин, бирөөгө тоскоол болбошубуз керек. Болгону коомго зыяны тийбесин, терс көрүнүштөрдү жасабасын. Майрамга шылтоолоп алып азыр терс көрүнүштөр болуп атат чындап эле. Ысырапкорчулук, жана балдар айтып аткан ысырапкорчулук, бул эми ар бир адамдын жеке инсандык касиетине, дараметине, адамгерчилигине жана башка нерселерине байланыштуу нерсе да. Маселен, эгемендүүлүк майрамы эмне үчүн белгилебешибиз керек? Эгемендүүлүк майрамын биздин көз карандысыздыгы, тилибиздин, өзүбүздүн дилибиздин, өзүбүздүн динибиздин, өзүбүздүн жан дүйнөбүздүн байышыгына себепкер болгон күндү майрамдасак эч нерсе болбойт. Маанисиз майрамдар деп кайсыларды эсептейсиз? Бул адам деген Кудай акыл берди да адамгачы, ошон үчүн ар бир адам өзү эмнени жасайт, эмнени майрамдайт, бул өзүнүн иши да. Ошон үчүн мен башка бирөөнүн тандоосун сенин бул майрамың маанисиз деп айта албайм, анткени адамга укук берилген. Мен үчүн баардык эле майрам бул. Ар бирин кабыл алам. Ар бирин кабыл алам. Жакшы, келиңиз, бизде суроо бар экен. Мен сизге суроо берелим. Мисалы азыр кыргызчылар болсо, Инстаграмга кирип атканда мисалы 14 февраль сүй күнү деп баары белгилеп келишет, жаңы жылда келишет. Мисалы ырчылар болсо, Инстаграмга кирип алышып, жаңы жылды кандай тосуп атасыңар, жаңы жыл келе атабы, кандай ошо мындай байке айтмакчы, маймылдыгын баштап анан мындай ушинтишет да, анан сиз дагы ушинтесизби? Бул жерде баягы Инстаграм деген азыр бул жерде маркетинг болуп атат да.
ошо сизге окшогон эле эме адамдар ал адамдын жашоосуна баягы кызыгуу менен эмне кылып жатат экен деп ошол нерселерди карап аткан болот. Эгер сен ошондой бир суроолорду салып турбасаң же бир сурамжылоо болбосо, анда сен өзүңдүн подписчиктериңе мындай кызыгуу жоктой сезилет дагы, булар менен маалымат алмашып туруш керек да. Мисалы мен ёлканын жанында сүрөткө түшүп калсам, бүгүн Бишкек паркка барып же дагы бир жерге барып, анда мен ал сүрөттү карап чыгышым керек. Сүрөттө эмне жатат? Ошол сүрөттө болгон нерсени мен Инстаграмга жазып, бир суроо беришим керек же болбосо жаңы жыл жөнүндө бир макала жазып коюшум керек. Жакшы, келиңиздер. Ал эми сиз бүгүнкү күнү ошентип эл алдына чыгып, мисалы жана айтып кетти, маймылчы артисттер көп ошентет да, ажы-бүжү болуп эме кылат. Мисалы ал мага жакпайт. Себеби мен жөнөкөй адам болгону менен андайлар жактырбайм да. Ал эми сиз ошол сыяктуу нерселерди да көп киргизесизби? Одноклассникке. Ошол Инстаграмгачы. Эми мен мындай жөнү жок суроолорду койбойм эч качан. Анткени ар бир нерсенин орду болуш керек. Менин жашоомдо ар бир нерсемдин орду бар. Ата энесинен акча алып, алар ата энеси кыйналып, балам туулган күнүнө оруп келсин, эл катары оруп келсин деп берип атат да. Торт сатып алып туруп бетине чыгып атат да. Эмне ошол торту эл катары эле мындай бөлүшүп жесе болбой, ошол жөнүндө айтып берсе. Биздин коомчулукта болуп аткан бир Көрүнүш. Азыр бул жерде эжекем айтып кетпедиби? Ар бир адамдын ой пикирин сыйлашыбыз керекпиз. Ар бир адамдын тандоосун сыйлашыбыз керек. Бирок ошону менен биргеликте биз мындай жалпы коомчулукта болуп аткан нерселерге караганыбызда көз карашты жалпы көз караш менен карашыбыз керек. Майрам дегенде жанагы нерселер пайда болуш керек депчи. Бир эле кубаныч эмес, ошону менен биргеликте эле кубаныч да болуш керек. Бир адам сүйүндү, бир адам бир нерсеге жетишти, бирок ошону менен биргеликте эле адамдардын арасында ынтымактуулук же маданият, адеп акылак Ошондой нерселер сакталыш керек. Сакталыш керек. Жанагындай күчү жетпеген кембагалдар, мисалы үчүн, ошолордун көңүлү көтөрүлүп, коомчулукта бир мындай бири бай, бири кембагал болбосо бардыгы бирдей болуп, бактылуулукту бардыгыбыз бирдей сезе турган сезим болуш керек да. Эми жанагы биз айтып аткан майрамдарда ушул нерселер барбы, жокпу? Ушул нерселер барбы, жокпу? Мисалы үчүн жанагындай майрамдар болгон болсо, кимде колунда бар болгон болсо, ошолор өздөрү эле майрамдайт да, чынбы? Эң кымбат кафеге барышат, эң кымбат кинолорго барышат, эң кымбат Колуна жоктор калып калып атат. Демек майрамдын маңыздуулугу бир аз майрамдын чыныгы түпкү мааниси жоголуп баратат. Бүгүн биз майрамдардын маңызы жана мааниси кеткен майрамдар туурасында талкуу кылып жаткан маалыбыз. Андыктан коомчулуктан дагы сизге кайсы майрам жагат деген суроого сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү, андан кийин маекти улантабыз. Эми бардык эле майрамдар эми акыркы күндөрү өзгөчө улуттук болгон Ноорузду мындай жакшы үй бүлөбүз менен дагы мен өзүм мугалим болгондон студенттер менен дагы аябай жакшы майрамдайбыз. 23 февралда деле эски эски баягы память деген сыяктуу боюнча 8 мартты, жаңы жылды сөзсүз түрдө майрамдап абдан мындай баягы мурдакы Советтер Союзунан калган маданияттын бир өзгөчө бөлүгү катары деле бир жакшынакай майрамдайбыз. Курбан айт жана Орозо айт. Чыңгыз Айтматтын туулган күнүн жакшы көрөм. 12-чи. Кайсы майрамдайсыз? Ушу биздин Кыргызстандын майрамын жакшы көрөм. Норуз майрамын, анан Октябрь революция майрамын, апрельский, Великий апрельский майрамын жакшы көрөм. Көбүнчө 31 август. Мага деген жаңы жыл. Анан кийин 8 март. 23 февраль. Туулган күнүм өзүмдүн. Для меня майрам. Норуз, Орозо айт, Курман айт. Бизге кичинекей жаңы жыл жакчу. Айда, сон эми азыр деле жагат эми бирок. Көбүнчөсү Норуз майрамы жагат да бизге. Кыргыздын майрамы. Эми жаңы жыл, 8 март. Малдардын майрамы. Майрам көп эле болуп атпайбы? Ашыр 60 жылдык телевизиянын майрамы өтүп атат. Ошондон сага окшогон иштегендер, ошо иштегендерге бактылуу болуп, өмүрлүү болсун. Бардык эле майрам жагат бизге. Тынччылык болсун. Анан токчулук болсун. Анан балдарыбыз ыймандуу болсун. Бардык эле майрам жакшы. Майрамды кантип тосуш керек дегенди биздин эл туура эмес түшүнүп атат да. Мисалы ошол эле динде карай турган болсок, мал союп кедейлерге берип, курсагын тогузуп пайдалуу жакка кетип атат. Ал эми жаңы жылды карай турган болсок,
абаны булгап ошол эле башкаларга зыян берип атат. Ошону өзгөртө алсак болот. Мисалы үчүн жаңы жыл күнү мен 1 жылдык иште эмнелерди аткара алдым, эмнелерге аткара албай калдым. Ушундай өзгө суроо берип, ушунду жакшы деңгээлге өткөрө алсак болобу? Буга чейинки жана торт боюнча бир аз айтып өтсөм ачыкча болбойт го деп атам. ооба айтып бериңиз. Ошол тортту бетке чабуу, биринчиден бул тамактын дагы убалы сообу бар да. Бул нерсени эске алыш керек. Ошол эле учурда кошунасы ачка отурса, адам ошентип атса, бул адамгерчиликке туура келбеген нерсе да. Анан азыркы суроо боюнча майрамды туура майрамдоо биз башынан эле айтып келатабыз. От чачыратып эле, түтүн булатып эле, абаны булгап эле, ушинте бербей, жөн эле Кытайды байыта бербей, мисалы, кошуналар менен жакшы пикирде болуп, жыл алмашып атыптыр. Жылды белгилеп койлу. Жаңы жылга өт утабыз. Жаңы бир жылдык эмгегибиз эмне кылдык, кимге эмне пайда келтирдик, кимге эмне зыян келтирдик деген эсеп чоту менен, маселен, ушинтип үй бүлөдө деле, бүгүн быйыл биз эмнеге жетиштик, кандай максаттарыбыз орундалды, жакшынакай белгилегенге эмнеге болбосун. Бардык учурда болот. Андай нерсе болгону адамдын акыл эсинин жетилиши талап кылынат. Мен башында жогоруда айтып өттүм, бирөөнүн жакшылыгына тоскоол болбошубуз керек. Бирок ошол нерсе коомго зыянын келтирбеш керек дагы. Анан кийин пайдалуу болсо, тескерисинче, андай майрамдын болгону жакшы. Жаңы жылды көп адам мисалы үчүн башка мамлекеттин майрамы экенин билбейт. Алар христиандар мисалы үчүн ошол күнү Иса пайгамбардын туулган күнү дешип атпайбы? Ал деле туура эмес өзү негизи. Куранда келет да, Иса пайгамбар алмалды ошол убакта туулган эмес. Бул хадисти билиш үчүн же ушул хадистегидей болуш үчүн кимде ким башка коомду эрчиген болсо, ошолордон болуп калат деген түшүнүккө жетиш үчүн адамдарда толук түшүнүк болуш керек. Адамдар азыр биз бул эми чоң маселелердин бири, бирок башка чоң маселелердин арасында бул кичинекей маселе болуп калат. Адамдар бүгүнкү күндө өзүнүн тарыхын билбей атат. Бүгүнкү күндө өзүнүн немесин билбей атат. Динин билбей атат. Кудайды тааныбай атат. Өзүнүн үрп адатын, өзүнүн негизги өзүнүн максатын билбей турган убакта бул маселелер ал маселелердин арасында кичинекей маселе болуп калат да. Андыктан адамдарды ушундай алар бизден эмес деп бөлгөнгө чейин адамдарга биз биринчи жеткириш керек маалыматты. Мисалы үчүн жаңы жыл болсун же башка майрамдар болсун, башка чет мамлекеттерде майрамдалганда бир кандай десем тынч, анан коомго зыян келбегендей, жаратылышка, экологияга зыян келбегендей мындай деңгээлде өткөрүлөт да. Эмне үчүн биздин жаштар бүгүнкү күндө мисалы үчүн майрамдын эртеси күнү чыксаң мусор төккөн бир жерге окшош болуп калат да. Эмне үчүн биздин жаштар ошол нерсени кылып жатышат деген суроо да сизге. Сиз айттыңыз, ар бир адамдын акылы бар деп айттыңыз. Ошого жараша майрамдайт дедиңиз. Демек биздин Кыргызстандын жаштарынын акылы ошого жете элекпи деген ой келди да магачы. Бул нерселерге кандай десем, адамды тазалыкка, өзүнүн артын тазалап жүргөнгө кичинекей кезинен ата энеси тарбиялаш керек. Бул жерде ата эненин күнөөсү болуп жатат деп ойлойм. Анткени ошондой баягы жайына койгондо ал баланы тарбиялап жатканда аны чыбык менен чаап эле ошол тазалыкка үйрөтүш керек. Ошондо ал баягы адамга мындай бир көнүмүш адат болуп калмак дагы, ошол адат катары тазалыкты сакташмак деп ойлойм да. Алардын ою боюнча баягы бирөө кылып коет, бирөөгө таңуулоо мамлекет жасайт. Ушул нерселер балким анын үйүндө дагы чай ичип алып туруп кетет, апасы балким идиштерди жуйт да. Ошондой мен кабыл алам. Учурда бизде негизи бизге кабыл алынган майрамдар 20дан ашуун майрам бар экен. Ал эми кабыл алынбаган майрамдар 400дөн ашуун экен. Ушул майрамдардын көбөйүшү ошол өзүбүздүн майрамыбыздын дагы бузулуусуна жол берип жатпайбы? Майрам десе эле майрамдап тайраңдап жатып ал деген түшүнүк эмес. Биздин кабыл алуубузга жараша да биринчиден. Анан экинчиден биз көргөн нерседе биз көрбөгөн нерсе болушу мүмкүн. Биз билген нерседе биз билбеген нерсе көп болушу мүмкүн. Муса пайгамбардын Кызыр алейхисаламды ээрчим деген убаракерчилиги бар, ээрчий албай коет. Эгер ошол алкакталып карай турган болсок, биз билбеген нерселер болушу мүмкүн. Мына азыркы жаш жигитибиз башчыларды жарга такайт элем деп атпайбы? Балким башчылардын бир билгени бардыр. Ооба, канчалаган майыптар, канчалаган жетим жесирлер жана башкалар жүрөт, жүрөктү оорутат. Бирок ошол эле учурда анын бардыгына эч ким жетишпейт. Ошол эле учурда башкалар дагы ошондой болуп калбасын үчүн майрам чыгарып аткандыр балким.
Бул ар бир күндү көңүлүңдү майрамдагыдай алып жүрсөң, ар бир күндү шаңдуу алып жүрсөң, сен башка бирөөгө зыяның тийбегенге аракет кыласың жок дегенде. Жок эле дегенде. Ал болбосо пайда келтиргенге аракет кыласың. Мына ушундай жагдайларды алып жүрүү туурады. 365 күн майрам болсо, 365 күн иштебей жатып алуу деген сөз эмес. Майрам күндөрү байкайсыздарбы? 2-3 күн коомдо эс алуу болот. Майрам күнү биз жана айтып өттүк, ислам дининдеги майрам күндөрү мусулмандар башка күнгө караганда көбүрөөк иш кылат. Майрам күндөрү эми баягы ар бир адамга өзүнүн тиешелүү белегин берет. Мисалы үчүн апаңа кийимдерди или жоолук или үйгө продукт алып барсаң, мисалы үчүн ошол жакшы белек деп ойлойм. 2015 Тазабек Икрамов, ошол эле Дастан Бекешевдер жогорку кеңеште майрамдарды кыскартуу жана чектөө коюу боюнча сунуш кылышкан. Ал эми ошол нерсе өтпөй калган. Азыркы учурда чектесе болобу дейт майрамдарды. Же сиз жогоруда айткандай чектөөсөк болобу? Майрамды мындай деп бөлүшүбүз керек да, жанагы расмий майрамдалган майрам, 4-декабрь Манас күнү деп белгилеп атабыз маселен биз. Эми баарыңар Манас күнүн белгилегиле, кааласаңар каалабасаңар белгилейсиңер деп эч кимге талкуулаган жокпуз да, туурабы? Ошол күнү Манас үчилтиги ЮНЕСКОдан кабыл алынган. Ошон үчүн майрамдап атабыз. Мына ушундай нерселерди кылыш керек. Анан туура мамлекетте ушул күндү кызыл календар болсун, ушул күнү иштебесин деген нерсенин өзү туура эмес деп ойлойм. Жана алымыз айтып кетип атпайбы? Башка эмес жума күндөрү, башка эмес ошол майрамдарда көбүрөөк иштешибиз керек. Көбүрөөк майрам нерселер эс алып жатып алуу, ишке чыкпай коюу, көбүрөөк каникулду алуу деген түшүнүк кирип калды да. Мына ошонун өзү туура эмес деп ойлойм. Бир тамчылы бар, арыстан той берип атат экен деп, арыстан той берип атканда кудуңдап сүйүнүп алышкан дейт. Төөнүн маанайы жок, көңүлү чөккөн дейт. Төөнүн эмне сен маанайың жок? Той берип атпа, арыстан той берип атпа. Той берсем эмне мага суу таштатты деп коет дейт. Анан ошентип түйшүп тарткандар көп болот, сөзсүз албетте. Сөзсүз түрдө эки жагы болот, Келиңиздер, суроолор. Биз ооз менен айткан менен колубуздан келбей жатса эмне кылалы? Ар ким өз жүрүм туруму менен үлгү болуш керек. Мына ошондойдо коом жеңил эле өнүгүп кетет. Негизи майрамдарда көбүнчө майрам десе тамак аш ичип же болбосо ошол эле арак ичип отургандарды элестетип калдык да азыркы учурда. Ошол эле учурда ушул майрамдарды интеллектуалдык оюндар, ошол эле тарыхка кайтып, мисалы үчүн белгилүү күндөрдө ошол тарыхта кандай болду деп ушул жаатында оюндарды уюштуруп, мурдагы салтка караганда ошол туш келет да. Ошондой кыла алсак болобу, ушундай кылсак болобу? Ошондой кылыш үчүн эмнелерди жасаш керек? Айтып атпаймынбы, ошонун баарында бардар адамдар жасаган. Көпчүлүк үчүн айтыла турган нерсе эмес, ошол шаан шөкөттөгү салттуу оюндар дагы керек болсо. Негизги биз кичинекей гана бактылуулукту ойлоп калып атабыз да бул жердечи. Негизи чоң бактылуулукту ойлош керек да. Себеби бул жерде мисалга алдыбызда бир кашык шекер турса, анын ар жагда бир челек бал турат. Биз ошол бир челек балга жеткенге аракет кылбайчы, ошол шекер жеп коюп атабыз да. Мисалга эле Курбан айт менен жаңы жылды салыштыра турган болсок, Курбан айтта элдер мал союп, кедей жакырларга берип атат. Берип башка бирөөнүн көңүлүн көтөрүп атат. Ошол ал эми жаңы жылда экология бузулуп атат, салют таратылып атат. Анан ошондо акча жүйүү башка болуп атат. Ошондо колунда жоктор кейип калып атат да. Уже менин колумда жок деп элден чет калып атат. Бирок Курбан айтта наоборот. Кайра ошол колунда жокко берип, кайра ага дем күч берип аны чыгарып атат. Бул жерде айтканда Аллах бизди жараткан, жана Аллах бизден өзүбүздү жакшы билүүчү да. Аллах биз канткенде биз жакшы болушубузду билген да. Анан биз аз өзүбүздү канткенде бактылуу кылабыз десек, биз Аллахтын айтканын кылышыбыз керек. Себеби биз өзүбүздүн айтканыбызды кылсак, Аллах бизден акылдуу жана кудуреттүү. Жаңы жылдан башка да майрамдар көп. Жаңы жылга эле аябай неме болду. Жаңы жыл келе аткан үчүн, жаңы жыл келе жаткан үчүн аябай жаңы жылга басым жазып атат окшойсуңар. Андан башка дагы көп майрамдарыбыз бар, эске алгыла. Эки маселе жана ошол жерге келбей калды мага. Байкем айтып кетти, биздин кыргыздардын жана абалынча байлар колунда барлар жанагындай аш той бергенде кедей кембагалдар, гариптер ошол күнү чындап майрамдашып, жыргашып, бактылуу болушкан депчи. Бул кыргыздардын жөндөн кылган нерсеси эмес. Чоң маани жатат бул жерде. Алган түпкү мааниси пайгамбарыбыздын ушул жерде айткан сөзү бар да, ошону айтып коеюн дедим. Майрамдарда силер жанагы кедей кембагалдарга жардам бергиле, аларга сүйүнүч
мындай шериктеш болгула ошол күнү дейт алардын жанагы элден сураганга муктаж болгондугун ошол күнү силер жок кылгыла дейт. Демек кыргыздардын биздин ата бабабыздын кылган нерсеси жөндөн жөн эле келип чыккан нерсе эмес. Түпкү чоң мааниси бар. Тарбия дегенибизде биз азыр жанагындай көзгө көрүнгөн эле бир эле мыйзамды түшүнбөшүбүз керек. Ал адамга жүрөгүнө иман беришибиз керек. Эч ким жок жерде ошол адам ички түпкү жүрөгү ошол адамды жаман нерсеге же ошол элине жерине зыян бере турган нерседен тыйып кала турган иман, ишенич беришибиз керек. Ошондо биз жанагы адамды бир тартипке салып, ошондо тарбия бердик десек болот. Бүгүнкү күндөгү жаштарыбыздын, кыздарыбыздын, балдарыбыздын ушул майрамдардагы четке чыгып кетканынын чоң себебинин бири ушул. Жакшы, келиңиздер мындай багыла. Сөзүмдү улап коеюн. Майрамда азайтып атпайсызбы сиз? Биздин кыздарыбыз, балдарыбыз бузултат деп атпайбызбы? Биздин ата-энелердин жаштарыбызга ушул жерде чоң кемчилдиги бар экенин билдирип турат бул нерсе. Айылдан келген кыз, же болбосо шаардагы деле кыз болгонбосо үйүнөн чыккандан кийин эң эркиндикке чыктым деген түшүнүк болот. Эми майрамсыз деле бузулуп кетип атат экен кыздарчы. Өзгөчө майрамда көп болуп атпайбы? Ооба, кел, Наржак мырзага бериңиз да акыркы суроо болсун. Ар бир мисалы үйдөгү уюштуруп аткан ошол кожоюн, эркек киши бир майрамы болсун, же той болсун, ошо маанисин, максатын, пайдасын ойлош керек да. Мен эмнеге кылып атам? Мисалы көп бир таанышым меники бир баланын институтка барса жаагын сындырып коюптур да. Анан кийин териштирилсе экөө жакын тууган экен да. Ошол үчүн азыр көп мисалы мен айтып коюп турмун, ошо кыргыз элге уюштурса кичине эле тамак уюштуруп, мисалы көп туугандар бар турабы, студент туугандар, ошолор чакырып, жүрөктөрүн жууруктуруп, азыр биздики мындай болуп калды да, көп учурда. Той берем, мисалы мен той берем, менин ата-энем акча алып келгендер эле чакырат, анын балдары калды, анын тууганчылык мамиле үзүлүп кетет да, ошол чакта ушул таарынычтар пайда болот. Ада айтып адам менен чогуу эмне келет? Өзү менен кошо ырыс келет, ырыс келет, анан ошол үйгө рахмат, береке калат деп атпайбы? Ошо уюштурган адам дайыма ошо бир пайдасын ошо тууганчылык мамиле куруу, аяш достордун балдарын куруу, ошондой бир кичине тамак уюштурсун, анан бир батасын алганга аракет кылса деп. Болду, убакыт соңуна чыкты, суроолор өтө көбөйүп кетти. Болду, кимге суроо? Бир суроо. Кел, азыркы суроону узатып коюңуз да. Сизге мындай суроо да, сиз азыркы учурда, акыркы учурларда эми ырчылар көбүнчө ошо майрамдарга, той аштарга барып атасыздар да, ырдаганчы. Ошол эми канча жыл болуп калды, ошол бир өзгөрүш барбы деген суроо да, эми баштагыдан караганда, азыр кыргыз эли оңолуп келатабы, бир той аштарында көп ысырапкерчилик кылбай калдыбы деген суроо. Келиңиз. Туура айтасыз. Ысырапкерчилик абдан көбөйдү. Анткени мурун той аштар деген мындай үйдө эле баягы үйдө эле мал союлуп, үйдө эле Куран окутулса, Куран окутулуп, же болбосо тиги кыз 5-6 жылда аябай эле, наоборот, арендаларда аябай кымбат. Ырчы чорчусу эле канча турат? Ырчылардын ар бир ырдаган ырың эле канча турат, мисалы үчүн. Бизде ырчыдан мисалы үчүн 5-6 ырдайт, тамадасы бар. Ошон үчүн бизге сырттан баягы экспорт болуп келет да көп эмелерчи. Жада калса конфет печеньелерден бери. Ошон үчүн баягы биз чет өлкөгө көбүрөөк акча берип атабыз дагы, ички баягы инфраструктуранын аябай деңгээли түшүп кетти десем болот. Жакшы. Ошону эмне үчүн кылып атат? Той болгон сайын, мисалы сиз 10 миң десеңиз, кийинкисе 20 миң деп ырчылар өздөрү көтөрүп атат да. Эмне үчүн? Эгер сиздер ошону арзаныраак кылсаңыздар, анда сиздерден көбүрөөк чакырып, тойлорду кенен өткөзмөк да. Ал эми сиздер өздөрүңүздөр көтөрүп атасыздар. Эмне үчүн ошону? Мен мисалы үчүн эч качан көтөрүп долларларды айткан эмесмин. Мен мисалы үчүн мага той ээси чыгат. Той ээси чыгып, ушундай азыр могул жерде мондай баламдын тушоо тою болот, же болбосо атамдын 60 жылдыгы эле дейт. Анан мен кайсы ресторанда болуп атат дейм. Көп жерге бекер ырдап берем. Кыздар көбүнчө айылдан келгенде үй бүлөсүнөн алыс чыкканда бузулуп кетип жатат деп. Ушул нерсеге эмне себеп жана ким күнөөлүү? Биз кыздар эмес, балдар деле. Көз караштын өтө кыскалыгында. Бүгүнкү күндө эле ойлогондуктан. Ата-энем абалы кандай болот деген ой жүгүтүүлөр аз болду. Майрамдар болуп атат да, майрамдарда ичилип, ошол жерден эмне кылганым бул арак деген нерсе пайгамбарыбыз деле айтат, жамандыктын башаты депчи. Ошол жерден болуп атат да. Эгер ошону тыя турган болсок, ар ким өзүнүн иши менен алек болсо, бош эмес, өзүнүн жакшы иштери менен алек болуп жүргөн адам эч качан андай ишке барбайт. Жакшы. Эркекке ашып барып, аны мойнун кучактап, же болбосо бир жаман нерсеге түрткөнүн бүт жакта мырзалар түртөт экен да. Билгиле. Келиңиз, мындай алалы, темадан чыгып баратабыз. Дал ушу бүгүнкү биздин тема. Келиңиз, мындай алалы. Убакыт соңуна келип жетти. Келиңиз, Рысбек мырза, сизден алалы. Дал ушу бүгүнкү биздин темага кайтып келели дагы. Мааниси кеткен майрамдар, деги эле майрамдардын маңызы, ушулар туурасында жалпы коомчулукка жалпы жыйынтыктаңыз. Мына ушул майрамдоонун маданиятын үйрөнүшүбүз керек. Бул чегинен ашып кетти деген эмне да, жанагындай мамлекеттик деңгээлде
майрамдалап турган майрамдарды азайтышыбыз керек. Кааласа ар ким өзүнүн чөйрөсүндө майрамдай берсин. Ал эми мамлекеттик деңгээлде 365 күнүбүз болсо ошонун 300 күнүн майрам кылып алсак 65 күндө иштесек деп коебуз. Андагы 6 базар күнгө туура келип кала турган болсо ошону менен Кудай жалгасын деп калабыз да. Эс алып калган учурларыбыз болуп атат. Мунун өзү туура эмес деп ойлойм. Бул ишке чыккыла, иште майрамдагыла деген сыяктуу нерселер болсо деген оюм бар. Ошо мамлекеттик деңгээлде ошо ар бир майрам сайын атайын карлар үйүнө барабыз деп. Биз мисалы үчүн ошентип карлар үйүнө барып турабыз да. Бул күнү мондай нерселерди жасайбыз балдар үйүнө барып, же болбосо эшик терезелерин коюп берели деп. Ошондой бир жакшы жака үндөп койсок, токтотпой эле үндөсө болот да. Жакшы. Келиңиз. Санжар мырза. Мен кыргыз элиме жериме айта турган сөзүм, жана өзүмө дагы бизге ар бир күнүбүз майрам болсун. Кандай жана айтып өттүк, ар бир күнүбүз майрам болсун, элибиз менен, жерибиз менен жана жаратуучубуз менен болгон мамилебизди оңдоп, ар бир күнүбүз биз үчүн майрам болсун. Жакшы, келип жакшы маектерди куруп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ушуну менен чээрдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламат калыңыздар. Биздин чээр сиздин.